Шайлоо жарышы баштала элек жатып, айрым президенттикке талапкерлигин коюшкандар өздөрүнүн наразычылыктарын билдирип, коомчулукка кайрылышты. Алардын айтымында президенттикке талапкерлигин койгон Садыр Жапаров өзүнүн ыйгарым укуктарын колдонуп, үгүт кайрылуулары менен бүт өлкөнү кыдырды деп билдиришти. Мындан сырткары админ ресурс да колдонулуп жатканын айтышты. Бизгече түштү көрөнүндө биздин өзүбүздүн ишенимдүү адамдарыбыз мугалимдерге кайрылды эле, колдоп бергиле талапкерлерибизди деп. Мен жөнүндө сөз болуп атат да, анан ошол жерде мугалимдер айтты, бизге тыюу салынды. Биз бир гана талапкерди колдошубуз керек, Садыр Жапаровду. Эгерде билинип калса, анда бизге ар кандай чара, жаза колдонушу мүмкүн деп ушундай неме кетти. Демек, азыркы этапта эми бул чынында таң калыштуу деле эмес, бул мындай күтүлгөн эле окуя. Бирок дагы бир эскертип айтып кетиш керек да, мына 5-октябрдагы окуялар эмнеден чыкты. Ошон үчүн азыркы күндө, азыркы ушул шайлоо таза, адилеттүү атаандаштык менен өтпөсө, бул чатак дагы деле улана берет. Сооронкулов шайлоонун таза жана акыйкаттуу өтүүсүнө шек келтирилди деп, ошондой эле ал абактан мунапыс алып бошотулган 268 кишинин тизмесин жарыялоону талап кылды. Чтобы мы знали, кого освободили от наказания. Возможно, среди них есть насильники. Эскерте кетсек, кече Садыр Жапаров 7 каналга интервью берип жатып, бир нече саясатчылар боюнча пикирин айтып өткөн болчу. Бул тууралуу президенттикке өзүнүн талапкерлигин койгон Садык Шернияз Жапаров өзүнүн оппоненттери жөнүндө өтө сыйлабастык менен сүйлөдү жана муну мүмкүн болгон куугундук катары балууга болот деп билдирди. Ар бир билдирүүбүздө биз акыйкат, калыс, чындыкты айтып турушубуз керек. Ал эми бул билдирүүдө акыйкат, калыс, чындыкка жакын келбеген сөздөр бар. Ошол эле Текебаевдин мисалы эч кандай күнөөсү жок. Ал өзүнө гана ыңгайлашып жазып алган деген. Орусча айтканда утвердительный форма менен айтылгандыгы. Далилденбеген, тастыкталбаган. Ошол эле мисалы Маевскийден 1 миллион алган деген утвердительный форма менен айтылган сөздөрү. Жана да менин күбөлөрүм бар деп Кулов менен Субаналиевдин атын атады эле, Кулов бүгүн айтып чыкты. Жок, мен аралаштырбагыла, мен андай сөздү сүйлөгөн эмесмин. Мындан сырткары талапкерлер кезексиз президенттик шайлоонун үгүт иштери мыйзам бузуулар менен өтүп жана админ ресурс колдонуу жүргүзүлсө, митингдер болушу толук ыктымал деп. Ошондой эле жогорку саясат кызматка талапкерлердин бардыгы адилеттүү жарышка даяр экендиктерин. Эгер шайлоо туура эмес болуп калса, анда алардын жыйынтыктарын тааныбай тургандыктарын айтышты. Это борьба идей, проектов, это прежде всего интеллектуальная борьба. Эгерде шайлоо таза жана акыйкаттуу өтпөсө, биз тынчтык митингине чыгууга аргасыз болобуз. Мен азыркы бийликке жарандык коом менен иш алып барганды сунуштайт элем. Анткени жарандык коом легитимдүүлүктү сактаганга жардам берет. Биз байкагандай учурда бийлик коомдон алыстап, жабык иш алып барып жатат. Белгилей кетсек, мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо келе жаткан жаңы жылдын 10 январында өтөт. Учурда жарышта 48 талапкер калган. Аларды БШК 14 декабрда каттоого алып, андан соң 2 календардык күндүн ичинде талапкерлер тиешелүү күбөлүктү алышат. Гүлжан Абдыразак кызы, Бекболот Дыйканбаев, Ош Бирим жаңылыктары.